27 мартка карата күндүн маанилүү жаңылыктары. 26 мартта Бишкектин 1 май райондук соту тынч жыйындар өтө турган жерлерде чектөө тууралуу райондук акимчиликтин чечимин мыйзамдуу деп тапты. Ага ылайык эми шаардын борбордук бөлүгүндө 30 июнга чейин митинг өткөрүүгө болбойт. Акимчилик жүйө катары 1 май району баш калаанын борбордук бөлүгү экенин, анда жогорку кеңештин жана жогорку соттун имараттары сыяктуу стратегиялык маанидеги объектилер ошондой эле борбордук аянт жайгашканын билдирди. Ала Тоо аянты жарандар талаптарын өлкө жетекчилигине жеткирүү үчүн митингдерди жана жүрүштөрдү өткөрө турган жер болуп калганы жалпыга маалым. Ал эми аянтка стратегиялык жактан маанилүү болгон жогорудагы имараттар жакын жайгашкан деп жазылган акимчиликтин билдирүүсүндө. Чечимге ылайык шаардын төмөнкү жерлеринде митинг өткөрүүгө болбойт. Ала Тоо аянтында Линейный көчөсүнөн Чүй проспектисине чейин Эркиндик бульварында, жогорку кеңештин алдында, Панфилов атындагы паркта, президенттин администрациясынын алдында, Турсунбаева атындагы сквердин аймагында, жогорку соттун жанында, Орусия элчилигинин алдында, УКМК жана Ички иштер министрлигинин имараттарынын алдында. Ошол эле маалда бул тыюунун мамлекеттик расмий иш-чараларга тиешеси жок. Андан башка митингдердин баары Горький атындагы гүл бакта гана өтүшү керек. Буга чейинки тыюунун мөөнөтү марттын аягына чейин болчу. Жер кодексинин жаңы редакциясына нааразы болгон жарандар 1 апрелде жогорку кеңештин имаратынын алдында митинг өткөрүүгө ниеттенип жатышкан. Былтыр декабрда президент акыркы 3 жылдын ичинде Кыргызстанда бир дагы митинг болбогонун билдирген. Анын айтымында өлкөдө туруктуулук орноп, экономика көтөрүлдү. Бишкекте митинг өткөрүүгө биринчи жолу 2022 жылы мартта Орусия элчилигинин алдындагы согушка каршы жана Украинаны колдогон акциялардан кийин тыюу салынган. Андан бери чектөө 3 ай сайын узартылууда, бирок бул баш мыйзамга каршы келет. Ысык көлдө өлгөн аккууларды сойгон учурда айрымдарынан балык уулоочу илмектер жана тордун калдыктары табылды. Жаратылыш ресурстары министрлиги алар браконьерлердин курмандыгы болушу мүмкүн экенин билдирип, өлүмдүн себебин иликтөөдө. Орнитолог Сейитказы Сагынбаевдин айтымында, эгер адамдар аккууларга өтө жакын барса, алар коркуп, терең сууга кетип, азык таппай ачкадан өлүшү да мүмкүн. Аккуулардын көбү Сибирь менен Казакстандан кыштоого ысык көлгө учуп келишет. Алар азыктарын тайыз жерлерден табышат. Эгер адамдан корксо, терең сууга кетип, узун жол жүргөндүктөн алсырап, ачкадан өлүп калышы мүмкүн. Биз аларга атайын тамак берип, шарт түзүп бере албайбыз. Аларга азык таштап берүү да туура эмес. Эң маанилүүсү аларды коркутпоо керек. Анткени адамдардан чочуп, тамак таба албай калышы мүмкүн, деди орнитолог Сагынбаев. Министрлик экспертизанын жыйынтыгы боюнча кошумча чаралар көрүлөрүн билдирди. 2025 жылдын январындагы эсеп боюнча ысык көлдө 64 түрдөгү аккуу жашап, алардын саны 68.077ге жеткен. Көлдө жалпысынан 31 түрдөгү суу канаттуулары жана 60.035ке жакын суу жаныбарлары бар. Алардын 7 түрү кызыл китепке кирген. Бишкекте Саякбай Каралаев көчөсүндөгү мыйзамсыз курулушка уруксат берген кызматкерлерге башкы прокуратура кылмыш ишин козгоду. Курулуш тармагындагы мамлекеттик контролдоочу органынын кызматкерлери Саякбай Каралаев көчөсүндө мыйзамсыз курулуштарга уруксат берген документтерди жасаган. Ал жерде эс алуучу жайлар, автоунаа жуугуч жана башка объектилер жайгашкан деп жазылат маалыматта. Кызматкерлерге кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүүдө. Мам курулуш буга чейин Бишкекте мыйзамсыз курулуш жүргүзгөн компанияларды текшерип, 7 компанияга 10.725 миң сом айып салганын билдирген. Өлкө боюнча мыйзамсыз курулуштарды алып салуу иштери жүрүп, кызыл сызыктан чыккан объектилер буздурулууда. Айрымдарынын документи бар болгондуктан соц тармак колдонуучулары уруксат берген органдарды да жоопко тартууну
сунуштап келет. Бүгүн 27 мартта Нарындагы Ат башы районунда катуу шамал 2 турак үйдүн чатырын учуруп кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Мындан тышкары Кара Суу, Калинин жана Дыйкан айылдарында кампалардын, чарбалык курулуштардын жана сарайлардын чатырлары да учуп кеткен. Зыяндын чыгымы аныктала элек. Транспорт министрлиги бүгүнкү катуу шамал Бишкек-Нарын Торгарт жолунда айрым оор жүк ташуучу унаалардын бош чиркегичтерин да оодарып салганын билдирди. Министрлик катуу бороондон улам Ош Сарыташ Эркечтам жолунун 212-222 чакырымдары убактылуу жабылганын билдирди. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өлкөдө туруксуз аба ырайы сакталып, кар жаап, үшүп жүрүшүн кабарлады. Өзгөчө кырдаалдарда акысыз 112 кызматына күнү-түнү чалууну эскертти.